Москвага келгениме 3 жыл болду. 7-класс болчумун. Ошол убакта ажырашып кетишти. Майы болсо чайы жок, чайы болсо наны жок. Кардар келгенде канча кыз бош болсок, ошончо кыз чыгабыз. Классика деп айтылат бизде. Классикасы 2000 рубль болот. Кызыктыбы? Каяка бардысың кызым? Эртерээк үй алыш керек болду. Жеке сиз бир күндө 20 адамды кабыл аласызбы? Ооба. Кыргыз балдардан көп атас кылам. Кыргызстанга бир айдын ичинде бир 100 000 чыгат. Ден соолук кетет экен, турмушка чыксам чыгат турмун эми. Асема мен үйдөгүлөр үйлөн деп атат. Burada кыргыздар көп окшойт, э? Каякта? Бул жакта бул райондо. Кыргыздын баары эле го дейм. Кадырман көрүүчү Супер ТВ каналы, Супер ТВ YouTube каналы Москва шаарында, Россия жергесинде. Биз мына ушул шаарга келген күндөн тарта көптөгөн чалуулар болду. Чалуулардын дээрлик көпчүлүк бөлүгү Россияда сойкуканаларда, сауналарда иштеген сойку кыздарыбыз, биздин мекендештерибиз көбөйүп кетти. Көпчүлүгүндө көйгөй бар, себеп дегенде документтерин жоготуп алган, аларга жардам керек депчи, ушул материалды силер чагылдырып бергилечи аракет кылып деп. Материалды чагылдыруу чындыгында кыйын болду, себеп дегенде бул жактагы сауналардагы биздин мекендештерибиздики эмес, башка улуттагылар иштетет. Бирок анткени менен мына ушул көйгөйдү чагылдырыш үчүн аракет кылып биз Москва шаарындагы Притон саунадагы сойкуканалардын бирине келдик. Бул жакта биздин мекендештерибиз мына ушул жумуш менен жан багышат. Биз келген саунаны башка улуттагы жаш жигит иштетет экен. Биз анын уруксаты менен саунанын ичине кирип, Асема аттуу 23 жаштагы мекендешибиздин тагдыр баянын уктук. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма бийбиз толугу менен кошул. Асема, канча жашта болосуз? Кайсыл жактын тургуну болосуз? Кыргызстандан Москва шаарына, дээрлик Россияга келгениңизге канча жыл болду? Анан урматтуу көрүүчү, сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн мен айта кетейин, каарманыбыздын аты жөнүн жашырдык, Асема деп. 23 жаштамын. Чүй областын тургуну боламын. Москвага келгениме 3 жыл болду. 3 жылдан бери Москвадамын. Ага чейин Кыргызстанда эмне менен алек болчу элеңиз? 9-классты бүткөндөн кийин. 9-классты бүткөндөн кийин магазинде иштедим. Реализатор болуп, э? Ооба. Алардын иштеп жүрүп, как-то сказать, үйдөгү эмелерге жетпей калат да, акчалары жетпейт. Керектүүлөргө жетпейт. А сиздин ата-энеңиз барбы? Мамам бар. Апаңыз жалгызбы? Жалгызбы. Канча бир туугансыз? 4 кызбыз. Керектүүлөргө жетпейт деп атпайсызбы? Ошондо сиз 9-классты бүткөндөн кийин үйгө көмөктөшүшүңүз керек болчу, э? Үйдүн улуусуңузбу? Үйдүн улуусумун. Апаңыз иштечү беле? Апам иштебейт үйдө. Ден соолугу чың эле? Жок. Инсульт алган. Инсульт болгон үчүн көп жумушка иштегенге мүмкүн эмес. Сиңдилериңиз канча жашта? 21-де, бирөөсү 17-де, үчүнчүсү болсо 14-тө. Апаңыз кантип сизди жалгыз бой тарбиялап калган? Атаңыз менен ажырашып кеткенби же кандай болгон? Канча жашыңызда ажырашкан болсо? Атам менен ажырашканына 6-класс, 7-класс болчумун. Ошол убакта ажырашып кетишти. Ажырашып кетишкенден кийин уже үйдө башталды. Квартирада турдук. Үйдө бири болсо бири жок болот. По-любому. Майы болсо чайы жок, чайы болсо наны жок болгондой.
Сиз 6-7 класс болгон болсоңуз, ошол кезде ата энеңиз ажырашкан кезде, демек бардык нерсени түшүнүп калган кезиңизде, өспүрүм курак. Эмнеден улам ажырашкан? Как сказать, мамам айткан, бала төрөп бере албайсың, сен мага жалаң кыздарды төрөгөнсүң деген. Ошол себептен ажырашкан. Катар-катардан кыз эле төрөй бересиң, угул төрөбөйсүң. Магазинде иштеп жүргөндө күнүнө канча тапчу элеңиз Кыргызстандан? Күнүнө эмес, аякта зарплата болуп эсептелинет. Зарплата 10 миңден 15 миңге чейин, 15 миң. Кыргызстанда бир ай где-то 2-3 күндүк жашоо болот го дейм. Анан бир айда тапканча. Бул жака Москвага келип атканда сиз 20 жашта болчусуз, э? Москвага 19 жашыңызда келдиңизби, 20 жашыңыздабы? 21-ге кирип калганмын уже. 21-ге. Москвага ушул Россияга келүү чечимин өзүңүз кабыл алганыңызбы, же ата эне? Өзүм кабыл алгам. Өзүңүз кабыл алгансыз. Демек бул жака келейин, жакшы айлык майына табып, сиңдилеримди, апамды багайын деп, э? Ооба. Анан сиз ойлогондой болду, башында келген күндөн баштасаңыз, Москвага келгенде алгач эмнеден баштадыңыз? Алгач келгенде Жашоо кандай экен? Мисалы айтып коет го, бизден кыздардан дагы көп келет да, Москвада акча кылып атканда, акча тапкандар дагы бар, бир нерсе кылгандар дагы бар. Ар бир адам ар башкача болот да, мүнөзү башка болот, айрымдары жумшак болот. Анан жумшак адам оор нерсени, оор оокатты, оор мамилени көтөрө албай калат. Балким алардын арасына сиз дагы киреттирсиз да. Мисалы ар кандай окуялар болот да. Башында келгенде сиз элестеткендей болду, Москвага келген алгачкы күнүңүз? Москвага келген алгачкы күнүм ушул Лесферга келгем. Тааныштарым чакырган, кыргыз кыз чакырган. Тоже жүрдүм. Аякта как-то иштеген мүмкүнчүлүк жок болчу. Өзүм бойломдо иштеген жокмун аякта. Ал жакта деле ошондой эле союккана притондо иштегенсиз. Ал союккананы кимдер иштетчү? Же болбосо атайын бир ижарага бир квартираны алып алып, ошол жакта иштечү элеңиздер, же болбосо бирөөнүн алдында иштечү элеңиздер? Кыргыз кыздын астында иштечик. Ошол кыз аркылуу келгем Москвага. Ал кыз менен кантип таанышып калгансыз? Ал кыз менен Кыргызстанда чогуу жүргөнбүз. Тоже бир жерден таанышканбыз. Анан кийин Москвага кеткен мага чалды. Кандайсың, жакшысыңбы? Биякта жумуш жакшы болуп атат. Келбейсиңби? Сестренкаларың баккың келсе деди. Хорошо дедим, барам. Ошентип Москвага келгем. Мисалы интернет жок те, илгерки заман эмес да, азыр интернетте жумуштун түрлөрү көп да. Эмне себептен дал ушул жумушту тандадыңыз? Мисалы сиз айтып атпайсызбы, Кыргызстанда жүргөндө эле мен мына ушул жумушка келгем депчи. Бул жакта багытыңыз ошол болуп атпайбы? Эмне себептен? Эмнеге ошол интернеттен башка жумуштарга кызыкпадыңыз? Ошол себебин билгим келет. Эмне себептен? Эртерээк үй алыш керек болду. Сестренкаларым уже бир школду бүтүп, уже окуп атат колледжде, Кудайга шүкүр. Уже экинчиси, үчүнчүсү уже 11 класс болду. Бирөө 11-чи, бирөө 9 класс болду. Кудайга шүкүр үйүмдү алдым, ремонтумду кылып атам азыр. Азыр баары жакшы менде. Азыр ушул иш менен ошончо акча тапса болобу, Бул 3 жылдагы мындайча айтканда натыйжа, жыйынтык, үй ала алдыңыз. Андан башка үй бүлөңүзгө көмөктөшө алдыңыз. Ооба. Сиз кетип атканда үйдүн улуусу болсоңуз, үйгө жардамдашып аткан сиз болсоңуз, ишенгени сиз болсоңуз, сиздин энеңиз, апаңыз тууралуу сурагым келип атат. Кызыктыбы? Каяка баратасың кызым? Эмне жумуш кылайын деп атасың Москвага барып? Жумушту көрсөтчү деп. Кызыкты. Магазинде иштеп атам дедим. Жаныбызда магазинибиз бар. Ошол жака чыгып, видеозвонок менен сүйлөшүп коем. Ушул жакта мама не переживайте деп. Азыркы учурда апаңызда күмөн саноо болбойбу, мисалы? Буга чейин эч кандай күмөн саноо болгон эмеспи? Жок. Кызым дүкөндө иштеп атат деп эле ойлойт. Анан жанагы жумушта акча көп таба албай калдым дебедиңизби, кыргыз кыздын алдында? Ал жактагы жумушту, процессти айтып өтсөңүз. Алып келди, болду, квартирадасың. Лишний чыга албайсың жака, бияка баса албайсың да. Бизде деле болот го, жана айлыгыбыз келгенде тоже иштегиле дечи. Ден соолук кетет экен, ооруп жатып калдым. Анан кийин уже кеттик, каяктан кетип, бул жер таптык. Бул жерден каалаганда басып, каалаганда туруп,
кааласаң Кыргызстанга кетем. Ал жактагы ушуга окшогон эле сауна беле же эмне эле? Жок, квартира. Квартира болчу. Иштеген кыздардын бардыгы тең кыргыз улутунда кыздар. Ооба. Бир күндө канча кардар кабыл алчу элеңиздер? 10-15 минимум 20га чейин жетет. Ар бир адамбы? Ооба. Жеке сиз бир күндө 20 адамды кабыл аласызбы? Ооба. Ошол бир күндө 20 адамдан канча акча табасыз ошондо? Жеке сизге түшкөнү? Жеке мага түшкөнү канча адам кабыл алсаң, ошончо адамдан 20 миң болот. 10 киши алсаң, 10 кишиники 10 миң болот. 15 киши алсаң 15 миң. Пайыздап анан бөлүшүп аласыңар. Ооба. Келген мисалы ал квартирада жалаң кыргыз улутундагы кыздар иштеп атат, келген кардарлардын улуту кандай болуп калат? Өзбек, тажик, орус, чечен, ар кандай кыргыздар келет. Азыркы учурда негизи эле дагы деле ушул жумушта иштеп атасыз улантып эле. Эркектерден көңүл калуу болдубу? Жийиркенүү? Кээ бирде болуп калат. Азыр клиенттен отказ кылып аламын азыр. Мен буну каалаган жокмун. Биздин мүнөзүбүз келишкен жок. Я с этого клиент отказываюсь деп, отказ айтып чыгып кетем бу жерден. Башка кардар алып алам. Ал жакта бир ай иштегенде ден соолугум кетти деп атпайсызбы? Азыр мына ушул жыныстык оорулар көп, жугуштуу оорулар көп. Анан көрүнүп туруу мүмкүнчүлүгү бар беле? Азыр деле сиздин баары бир өзүңүздүн саламаттыгыңыз өзүңүзгө керек да, ден соолугуңузчу. Эртеңки күнү баары бир адамдын ою дагы өзгөрүлөт да. Балким эртең эле бул жактан кетип каласыз. Анан кайра балким бирөөнү жолуктурасыз, турмушка чыгасыз, бала төрөшүңүз керек. Ден соолугуңузду текшертесизби мисалы? Ооба. Больницага барып турам. Бир айда деп айтпайм. Где-то бир 2-3 айда барып көрүнүп турам. Ал көрүнүп турганыңыз өзүңүз үчүн көрүнөсүзбү же болбосо бул жерден кардарлар же болбосо азыр иштетип аткан бул жактын башчыңыздар деп коебуз, башчыңыздар ошо справканы талап кылабы? Жок. Өзүңөргө барып көрүнгүлө дейт. Ден соолук керек. Силер как-то айтканда болочок энесиңер деп өзү алып барат, өзү барып көрүнгүлө деп адрестерин берет. Мына бул жакта кыргыздардыкы бар экен, бул жакта бунусу бар экен. Ошо жака барып көрүнүп келгиле дейт. Ооруп калдым десең эле уже болду. Больницага бар, акчаң барбы, акча берип турайынбы дейт. Помогать этет. Буга чейин ден соолугуңузда кандай көйгөйлөр болду? Болдубу негизи ушул иштеп аткан аралыкта? Болсо мисалы. Бияка келгенден бери болгон жок. Кыргызстанга бардым, лечение кылдым, кайра келип бердим. Ал жактан кеттиңиз. Анан бул жака келдиңиз. Бул жакты кантип табып калдыңыз? Эмне болуп келип калдыңыз? Ал жактагы жумушка салыштырмалуу бул жактын айырмасы эмне экен? Аяктан угуп калгам, ушундай киши бар экен деп таптык, чалганбыз. Ушундай болуп атат, бизге жардам бере аласыңарбы деп. Ошол жерден чыгарып кеткен бизди. Бул киши? Ооба. Ооба. Анан бул жака келдиңиз, жумуш кандай болду? Бул жака келдик, жумуш жакшы. Уже 3-чү аякта 4 кыз иштегенбиз. Уже 4-чү кызыбыз, уже Кудайым кааласа сентябрда тою болот. Уже Кыргызстанда үйүн алган, машинасын алган, уже сентябрда турмушка чыгат. Бул жак сауна делет экен. Бул жерде азыр жалпысынан канча кыз иштейсиздер? Берде 5 кыз бар. Улуттары? Өзбечкалар. Өзбечкалар, Кардарды кабыл алуу кандай болот? Мисалы, сауна дегенде бул жакта эмнелер бар? Ичинде бассейни бар, парилкасы бар, бильярд бар. Ал өзүңүздөр атайын, мисалы, жумушта же болбосо тамактануучу жайга барганда деле меню болот го, Бул жакта деле ошондойбу? Бардыгы тең прайс менен бассейнге же бул кызматты көрсөтсөм мынча деп кадимкидей соодалашасыздар келген кардарлар менен. Кардар келгенде канча кыз бош болсо ошончо кыз чыгабыз. Ошо кардар тандап алып кирип кетет. Кардарга киргенде саатына классика деп айтылат бизде. Классикасы 2000 рубль болот. 2000 рубльдин ичинде 2 жолу кылат, 2 жол
бүткөндөн кийин чыгат и все. Если дальше да бирдемкелерди каалай турган болсо, ошончо суммасын айтасың, кылып бересиң, чыгып кетет. Иштегенге сиз күнүгө эле көңүлдөнөсүзбү же айрым учурда көңүлдөнбөгөн учурлар болобу? Айрым учурда күндө эле, айрым учурда болбойт андай. Азыр жогоруда сиз мага жооп берип жатып айтпадыңызбы? Мурунку буга чейин иштеген жагымда мен кардар тандай алчу эмесмин. Кимди киргизсе ошонун баарын кабыл алып өрчүмүн. Кардараларга чектөө болчу эмес. Азыр бул жакта чектөө болот. Каалаганымды кабыл алам, каалаганымды кабыл албайм депчи. Кандай критерийлерге таянып кабыл аласыз? Мисалы, эмнесине карайсыз? Кандай кардар сизге жакпай калышы мүмкүн? Кандай кардар сизге жагып калышы мүмкүн? Мисалы, келди дейли. Кандай болсо кабыл албайсыз? Ичип алгандарды же кандай? Өтө эле ичип алган мас болчу болсо, отказ берсек болот. Бутуна тура албай, уже на чайпалып, бери чайпалса уже жок. Отказ кылабыз, кабыл албайбыз дейбиз. Комнатадан да конфликт чыгып кетиши мүмкүн киргенде. Кыргыз балдар келгенде, особенно биздики кыргыз кыздарды көргөндө, биздин балдарды билесиңер го, башташат. Бул жумушта эмне жүрөсүң? Сага эмне бул жумушуңа иштегенден көрө эрге тийип албайсыңбы дегендей. Ошентип, как-то мен сразу айткым келгенде, кыргыз балдардан көп отказ кылам. Кыргыз балдар менен жакшы келише албайм. Ал чыр-чатак кол көтөрүүгө чейин барат. Коркутуу, үркүтүүлөргө чейин барат. Эсиңизде калган окуя? Эсимде калган окуя кыргыз бала менен. Кыргыз бала менен бир жума мурун эле болгон. Кыргыздардын төл сөзү бар го, энеңди сы деген. Ошо сөздөн чыр-чатак чыккан бизде. Жини келип баштагандан кийин экөөбүздүн мүнөзүбүз келишпей калды. Чык, жүр, башка кыздын тандап ал, башка кыздын жок. Сен кыргызсыңбы? Кыргыз болгондон кийин кыргызыңа нормально кылбайсыңбы деп башталды. Экөөбүз конфликт башталды. Конфликт башталгандан кийин сөгүшө кеттик. Сөгүшкөндөн кийин ал мамага тишкенден кийин, любой эле адам мамага тишкенден кийин тура албайт го дейм. Телефондор менен киришет алар, по-любому телефондор менен киргенде чыгасың да, кыска көнөкчөң жакпай болуп чыкканда. Комнатага киргенде телефондорунан видеого тартышы мүмкүн, көрсөтүшү мүмкүн. Айтышат, сен видеого тартылдың, ОМКСке чыгарып берем, злой балага чыгарып берем, сен эмне бул жумушта жүрөсүң деген сөйлем. Өзүңүз негизи чочулайсызбы? Бир туугандарым билип калса эмне болот, тууган туушкандарым билип калса болот. Ошол эле сиңдилериме кайсыл бир мага келген бир кардар аркылуу, ал балким жалпы тааныш болуп калат. Сиңдилериме жетип калса, сиңдилеримдин дагы жашоого болгон көз карашын, ой жугуртуусун өзгөртүп албаймбы деген чочулоо негизи болобу? Жалгыз калганда бир ойлор келет да баары бир. Жок, андай болбойт деп ойлойсузбу? Сиңдилерим азыр бүт баары өзүмдүн контролумда алар. Сиңдилерим өзүм контролдойм. Алар мен көргөн жашоону көрүшүн каалабайм. Эмнеге сиз өзүңүздү аябайсыз? Сиңдилериңизди аябап атасыз, апаңызды аябап атасыз. Эмнеге өзүңүздү аябайсыз? Сиңдилерим, мамам бактылуу болсо, мен да бактылуу болом. Кыргыздын балдарын кабыл алгым келбейт, кыргыздын балдарын кабыл алайын десем эле чыр-чатак чыгат деп калдыңыз. Өзүңүз Кыргызстанда жүргөндө же дээрлик жактыруу сезими, алгачкы махаббат деп коет, сүйүү, тирүү жан болгондон кийин менимче ар бир эле адамда болот андай таза сезимдер. Сизде болгонбу? Конечно, болот да. Башында. Башында 18 жашымда тосоюн дегенмен, 18 жашымда тосоюн башында айтып берейин эми. Жыйдым бар болчу. Жакшы эле алам жакпай болуп жүргөн ата-эне менен таанышкан. Ата-эне менен таанышкандан кийин клубка барганбыз. Клубка барып үйгө келдик. И потом ал кетти үйүнө кеткенден кийин эртеси күнү да бир жакка барып келебиз дедик. Панорамабыз бар биздин, билесиңер, ошо панорамабызга бардык. Кыргызстанда? Кыргызстанда, Бишкекте. Панорамабызга барып отурдук. Отургандан кийин машинанын арткы сиденьясында отурганбыз.
ошол жерден эле күч колдонуп кылып койгон. Ошондон кийин уже башында башталган эркек балдарга мындай жек көрүү сезимдер. Мамама айта алган эмесмин, мамам ондай болгон, ондай кылып койгон деп вообще эч кимге айткан эмесмин. Бул сыр ичимде калат, эч ким билген эмес. Ал бала менен жакшы пландар болчу деп атпайсызбы? Үйлөө куралы деген, ата-эне менен тааныштыралы деген, сиз мына ошол мамиледен кийин, панорамада болгон окуядан кийин, ал баланын сизге болгон көңүлү жок болуп калдыбы же ал бала сизден кетип калдыбы, качып кеттиби, кандай болду? Кайра сөз айтпай калдыбы? Алайын деген сөзүн айткан жокпу ошол окуядан кийин? Кетти, ал бала үйлөнүп алган азыр. Баласы бар го дейм, вроде бы. Как-то футболчуларда деле бар го. Бир топтун аркасынан чуркап жүрө берет, бир голду киргизмейинче дегендей. Ал деле ошондой смыслда жүргөн окшойт деп менин оюмда ошондой кеттим да. Азыркы учурда ал адамды эстебейсиз? Эстебейм. Бул жака келгениңизге 3 жыл убакыт болуптур. 3 жылдын ичинде канча жолу Кыргызстанга барып келдиңиз? 5-6 жол барып келдим уже. Каалаганда барам, кетем, эс алам, бүт жака Кыргызстан кыдырып, андан кийин качан каалаганда чалам телефонго. Билет аласыңарбы, жаныңарга баргым келип атат дейм. Билет алышат, кайра келе берем бияка. Бул жактан күнүнө канча акча табасыз? Бияктан күнүнө канча кардар алып алсам, ошончо акча табам. Где-то бир минимум 10го чейин адам алып алам. Ondan keyin oldu, atbay to'xtatdim do'qim, chatib olgan bo'ldi. 10 odamdan topganimiz aytib o'taman, uslugalar bar deb, uslugalar men 10 adam bo'lsa деле где-то bir 5 adam, 7 adam olib деле 20 ming, 15 ming tavib olsak bo'ladi. Кызым акча табып атыптыр, жакшы эле табып аткан Турбаева. Кызыма дагы Москвага барайын деп туугандарыңыз же апаңыз чалып калса кантип ал кырдаалдан чыгасыз? Же андай учур болгон эмеспи? Анчалык деле көп жибербейм да мен аяктан канчалык айткам, зарплатам 60 миңден 80-90 миңге чейин болушу мүмкүн. Ошончо бир айда силерге салып турам деп. Кыргызстанга бир айдын ичинде бир 100 миң чыгарсам чыгардым, калган катком. Өзүнчө чогултасыз калганын, өзүңүздүн керектөөлөрүңүзгө. Башында сиз бул жака келип атканда кой апама жардам берейин, сиңдилериме жардам берейин дедиңиз да. Сиңдилериңизге жардам берип, апаңызга жардам берип, аларга көмөктөшүп, андан башка дагы кошумча сизде сумма болот экен. Андан кийин азыркы учурда үй алыпсыз. Демек, кылчу нерселерди кылып алдыңыз да, азыр эмнеге кетпей атасыз бул иштен? Азыр сестренкаларымды окутушум керек. Окутуп бүтүп алгандан кийин, Кудайым кааласа, турмушка чыксам, чыгаттырмын эми. Өзү калуу барбы турмушка чыгам деген? Турмушка чыгам деген калуу жок. Эмнеге? Эмнеге ойлоп көргөнсүз? 18 жашыңызда бар болчу экен, Ооба. Азыр эмнеге жок? Эмнеден улам деп ойлойсуз? Неден улам? Азыр көп семья ажырашып кетип атат, как-то айтканда. Үйлөнүшүп алат. Сүйөм, күйөм деп бири-бири менен. Аларды карасаң, уже ажырашып кеткен болот. Ортодо бала калат акча. Ни туда, ни сюда болуп калат. Сен ал, мен ал болуп. Азыр ошондойду өзүм каалабайм азыр. Азыркы ой балким сиздин үй бүлөңүздөгү болгон мисалдан улам болуп атат да. Мындай карап келгенде, жалпылап караганда, бактылуу үй бүлөлөр көп болот атпайбы мисалы? Аз. Сиз аз деп баа бересиз? Аз. Тааныган Кыргызстанда канча адам тааныйм, канча адам кызды тааныйм. Уже күйөөгө тийип, күйөөлөр менен ажырашып, күйөөлөр уже экинчи аялдарын алып аткандарын тааныган адамдарым көп. Ал сиздин тааныштарыңыз болот атпайбы Атема? Балким сиз өзүңүздүн чөйрөңүздү өзгөртсөңүз, башка адамдар менен таанышсаңыз, балким алар айтаттыр, балким Асема жашоом сонун болуп атат. Мынакей, мен турмушка чыктым, менде баары жакшы деп. Чөйрөдөн эмеспи? Чөйрөдөн эмес ал. Азыр мисалы бул жакта иштейсиздер, эртең менен качта келесиздер же бул жерде уктап туруп иштейсиздерби?
кааласак квартирага кетип калабыз, кааласак бу жерде жатып деле калсак болот. Супер ТВ телеканалы Москва жергесине, Россия жергесине, Москва шаарына келгенде көптөгөн чалуулар болду. Ушул Москвада сойкулук менен алектенип аткан кыздар көп. Өзүнүн эрки менен алектенип аткандарды жөн эле коелу. Бирок мына ушул бирөө кыйнап, кыстап, атайын документтерин тартып алып, өзүнүн алдында иштетип аткан учурлар көп катталат депчи. Ушундай чалуулар көп болгондон улам мына ушул теманы алып көтөрүүнү биз туура көрдүк да. Ушундай учурлар болобу негизи? Келген кыздар бар. Насилие кармаган действительно болгон кыздар бар. Келип таң калышат. Силерде ушундайбы деп. Мен тияктан уялып жүргөнүн билбейм, аякта бир кыздын окуясы болгон. Анын паспортун, акчасын бүт баарын алып тоже эмесинде болгон, шефинде. Ыйлап чалган ал кыз, действительно ыйлап чалган. Жардам бере аласыңарбы? Ушундай жерде чыгарбайт мени, акчамды алышат, паспорттарым бүт баарын аларда деп. Адресин таштаган. Кечинде ал кыз кечинде келген. Келип эле бир күн эс алып жатты, эртеси күнү таанышып, өзүнүн окуясын айтып бергенде, андай окуяны, андай жашоону эч кимге деле каалабайм го дейм. Келген кардарларыңызга көңүлүңүз болуп, бир эме деп коет го, любовь с первого взгляда, да? Болгон андай. Болгон. Жалаваттык бала болгон, кыргыз бала. Аякта салттар өлө катуу го. Төшөк текшерме, тигинси текшерме, териндер. Менден 1 жашка күчүү болчу ал бала. Экөөбүз сүйлөштүрдүк, жакшы эле жүрүп. Анан эмне болду? Айтып калды, Асема, мен үйдөгүлөр үйлөндүп атат, үйлөнүш керек. Үйдүн күчүсүмүн, уже мен эле калдым, үйгө келин алып барышым керек деп. Айттым, сен эми үйлөнбөгөн баласың, жаңы мындай жакшы кыз керек, өзүң тандооң менен каалаганыңды кыла бер, бактылуу болуп кетесиң деп ишенемин дегем. Азыр ал бала дагы деле үйлөнбөй эле жүрөт. Сүйлөшүп турабыз, чалышып турабыз. Азыр экөөбүз дос катары элебиз. Бул жака калган убакта чыгасыңар. Ооба. Бул жерде кыргыздар көп окшойт, Каякта? Бул жакта бул райондо. Кыргыздын баары эле го дейм. Асема, өзүңүздүн кыялыңыз барбы? Эмнелерди кыялданасыз? Келечегим кандай болсо дейсиз? Азыркы учурдагы кыялыңыз, дээрлик кыялдарыңыз? Кыялым машина алсам, мамамды лечение кылдырып алып, жакшы кылып, сестренкаларын, окууларын жакшы бүтүп, жакшы ишке киришип, жакшы турмушка чыгышса деп каалайм да. Азыр тандоосу бар кыздарга эмне кеңеш берет элеңиз? Тандоосу бар кыздарга көп алданбагыла дейм. Көп ата-энеңерди уккула. Көп лишний жака баса берген деле болбойт экен. Кыргыздардын макалыбызда көп баскан аяк бок басат дегендей. Кыргыз кыздарыма айта кетерим, көп баспай, өзүңөрдүн кыялдарыңарга жеткиле. Меникиндей жашоону көрбөгөнүн каалайм да башка кыздарына. Демек, өзүңүздүн жашооңуз сизге анчейин деле жакпайт экен да. Бул жака кирдиңиз, анан кийин туңгуюк деп коет го, кирдиңиз, чыккыңыз келбейт, ошол эле нерсе. Анын үчүн башында кирбешиңиз керек болчу, Азыркы ой жүгүртүүңүз ошондой экен демек. Меникиндей жашоону каалабайм башка кыздарга деп атпайсызбы? Меникиндей жашоону мурунку жашоомдо бул мама менен папа экөөнүн уруш талашы Кыргызстанда көп кубандайбыз. Ошону кааларым да. Сууга жетпей калып, нанга жетпей калгандарын каалабайм. Ошо
башка эчтеке дегим деле келбейт. Асема, келечегиңизди өзүңүз тандайсыз. Алдыдагы жашооңуз өзүңүздөн гана көз каранды. Мен биздин команда чындап эле эгер сизде документ менен бир көйгөй болуп аткан болсо, же бул жумуштан башка жакта же сизди бирөө кыйнап кыстап иштетип аткан болсо, же болбосо сизге материалдык колдоо керек болуп аткан болсо, мисалы энеңиз жалгыз бой болуп атат, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендердин катарында, анан материалдык колдоо болот балким кыргыз элинен дейин десе, ал нерселердин баарынан тең өзүңүз баш тарттыңыз. Ооба. Демек, алдыдагы жашооңуз өзүңүздөн гана көз каранды. Ооба. Мейизбүбү Бердибекова Москва шаарындагы жеке менчик клиникалардын биринде 10 жылдан бери акушер-гинеколог болуп эмгектенет. Ал учурдагы мекендештеринин саламаттыгы тууралуу буларга токтолду. Россия жергесинде, айрыкча Москвада айымдарыбыздын ден соолугу өтө көйгөйдү көп жаратат да. Илгери мурдагы жылдарга караганда азыр бир аз болсо дагы жылыш бар десек болот. Себеби боюнда бар аялдарыбызды учетко тургузганга шарт жакшы түзүлдү. Анан медцентрлерде кыргыз жарандары, кыргыз врачтар иштеп, биздин жарандарыбызга кыйла эле жардам бар. Бирок ошондой болсо дагы биздин жарандарыбыздын ден соолугу, айрыкча кыздардын, аял затынын ден соолугу көзөмөлсүз калып атат да. Себеби иш, жумуш оор, жумуштун убактысы көп. 12, 13, 14 сааттардан иштешеттер. Ошол оорулары өтүшүп кеткенге чейин жүрө беришеттер. Дем алыш жок иштешеттер көбүнчөсү. Ошо бир дем алыштан бир дем алышка же болбосо такыр болбой калганда анан кайрылышаттар да. Акыркы убактарда бизде көйгөй кыздар, жаш кыздардын боюна болуп калышы көбөйдү. Илгери бул ушул тема жабык эле болчу. Акыркы бир 5-6 жылдан бери жаш кыздарыбыз, жашы жете элек кыздарыбыздын арасында боюна болуп калып, көбү аргасынан балдарына алдырып, көбү аргасынан роддомду төрөп таштап кеткен кыздар, ушундайлар көп жолугуп атат да. Ошондо отказной жазып эле чыгып кеткен кыздар да болду. Көбөйдү, болду эмес. Даже ошол бир 2 жыл мурда туалетке таштап кеткен дагы чыкты го газетага. Ушундайлар дагы бар да. Экинчиден, ошо жыныстык жактан жуккан оорулар көбөйдү. Кыздардын дагы, балдардын дагы арасында. Себеби жакында эле мына жаш эле балдарды спид менен кетирдик. Кыздардан арасында да бар. Ушулар ушул биздин жаштарыбыз, кыздарыбыз дагы, балдарыбыз дагы көзөмөлсүз калып атат да. Ушул оорулар мени аябай өкүндүрөт. Себеби ошол бала, например, кайга кетти, спеццентрге жөнөттүк, ал жерге барып лечение алдыбы, албадыбы, ошол спеццентрге жеттиби ал бала? Көзөмөлдөнбөйбү бул жакта? Ошол көзөмөл жок да. Күйөөгө чыгат элем деген, же үйлөнөт элем деген, андай деген тема азыр биздин жаштарыбыз арасынан жабылды. Ким каалаган менен жашайт, ачык эле. Половой контакт деген бул бардыгы менен эле каалаган менен эле жашай турган болуп алды. Мен дагы ушу практикамда ушундай кыздарды жолуктурдум. Даже кимден боюна болуп калганын билбейт. Бир 6-7 ай болсо керек, 1 жылга жакын болуп калды. Жаш кыздардын 14, 15, 16 жаштагы 3 кыз бирдей келди. Үчөөнүн тең боюнда бар. Анан ата-энелерин чакырып, бирөөсүнүн ата-энеси жок экен, экөөсүнүн апаларын чакырдым. Ошолор менен сүйлөштүк. Анан бирөөсүн таң калтырганы, бул мен өзүмдүн ишим деди да. 16 жашар экен, бул мен өзүмдүн ишим, сиздин ишиңиз канча дегенде мен аябай таң калдым ошо кызга. Сен азыр жашың жете элек, сен эртең эмне болушуңду билесиңби? А вдруг төрөбөй калсаң эмне болот десем, ал сиздин ишиңиз эмес. Ушундай кыздар көбөйдү да. Сойкулук менен
акча тапкан кыздардын ден соолугу андан да жаман болот. Беркилерден да алардыкы жаман болот. Себеби дегенде булар баягы жыныстык жактан ооруну андан да көп жугузушаттар. Булар кээ бирөөлөр бизге кайрылып калат, мага деле кайрылат, ачык эле айтышаттар. Эже ушундай жол менен иштейбиз, бирок карап бериң, көрүп бериң деп. Алар бир жолу жугузуп алып лечение алышат, эки жолу жугузуп алып лечение алышаттар. Ушинтип барып акыр дегенде организм деген дарын көтөрө албай деле калат да. Урматтуу Супер ТВ телеканалынын, Супер ТВ YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, мен бул материал менен болгон эмнени жеткиргим келди. Асяман өзүнүн жашоосу 18ден өткөн. Бул материал менен эгер сиздин кызыңыз Россия жергесинде же башка бөтөн жакта мигрант болуп эмгектенип аткан болсо, алардын жашоосу менен алар эмне кылып жүрөт, сиз дагы кызыгып коюңуз. Анткени ар бир ата эне өзүнүн баласына жооптуу. Эгер сизде дагы мына ушундай окуялар бар болгон болсо, эгер сиздер бир көйгөйүңүздү чагылдыргыңыз келип аткан болсо, Супер ТВ телеканалы азыркы учурда Москва шаарында. Мына ушул жерде көрсөтүлгөн номерлорго байланышсаңыздар болот, биз сиздерге жооп беребиз.